Арыбаңыздар, кадырман көрөрмандар. Назарыңыздарда кайрадан түз суроого 100 жооп көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарышы. Бүгүн биз сиздер менен Батырал Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин аспирантура жана магистратура бөлүмдөрүнүн ишмердиктери боюнча кеп кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга аспирантура бөлүмүнүн башчысы, философия илимдеринин кандидаты Ташкулова Шарипа Баратбаевна эжекебиз, ошондой эле магистратура бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин доценти Жусуева Сүйта Калмаматовна эжекебиз келген. Саламатсыздарбы эжеке? Саламатсыздар. Куш келипсиздер. Куш болуңуздар. Буга чейин биз университетибиздин бир топ багыттары боюнча атайын тиешелүү адистерди чакырып, кызыктуу маектерди курганбыз. Анын ичинде илимий багытта дагы атайын агайларыбыз келип бир катар суроолорубузга жооп берген. Бүгүн биз сиздер менен ушул аспирантура жана магистратура бөлүмүнүн жүргүзүп жаткан иштери боюнча кеп кылалы деп студиябызга чакырдык сиздерди. Алгачкы эле суроо, бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин аспирантурасында кайсыл адистиктер боюнча аспиранттар изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат? Алардын канчо күндүзгү бөлүмдө, канчосу сырткы бөлүмдө окуп атышат? Ушул боюнча эжекебиз. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин илим жана аспирантура бөлүмүндө жалпысынан 42 адистигибиз бар, 12 тармак боюнча. 2022 календардык окуу жылга жалпысынан биз 25 аспирант кабыл алдык, 10 багыт боюнча. Алардын 4-өө күндүзгү бөлүмдө окушат, 21 аспирант сырткы бөлүмгө кабыл алынган. Анан ушул аспирантурага тапшырам дегендерге кандай талаптар коюлат же алар кандай жол менен тандалып алынат? Эң биринчи коюлган талап бул бүгүнкү күндө жанагы бакалавр чыккан үчүн бизде сөзсүз түрдө магистр даражасына ээ болушу. Эгер бакалаврда окуган болсо, эгер жогорку билим болгон болсо, ошонун диплому менен ошонун негизинде кабыл алынат. Андан сырткары иштөө стаждары каралат, илимге аралашкан багыттары каралат. Ал документтерди кабыл алып атканда өзүнүн бир топ эрежелери бар, ошого карата тапшырылат. Анан кабыл алуу процесси бул биринчиден илим жана билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бизге атайын квота бөлүп берилет. Квотанын негизинде биз жергиликтүү басылмаларга, мисалы Ош Шамы газетасына биз жарыя беребиз. Ал ошол бир жарыя берилген күндөн баштап бир айдын аралыгында бизге документтерин алып келип тапшырышат. Ошонун негизинде биз атайын комиссияны түзүп, ошонун негизинде конкурстук негизинде экзамендерди уюштурабыз. Жалпысынан 3 багыт, 3 предмет боюнча, анан кошумча адистиктен болуп, жалпысынан 4 сабактан бизге экзамен тапшырышып, ошонун негизинде, конкурстун негизинде биз тандап алабыз. Анан күндүзгү бөлүмдө окуп жаткан аспиранттар иштеген жеринен толук ажыратылабы же иштегенче эле аспирантура окуй берсе боло береби? Коюлган талаптар бар. Ошонун негизинде мисалы күндүзгү бөлүмдө окуп аткан аспирант 0,5 ставкадан ашык сабак алганга болбойт деген эрежелер бар. Себеби бул жерде илимге көбүрөөк убакыт бөлүнүш керек. Анан алар стипендия алган үчүн дагы 0,5 деп чектелет. Анан сырткы бөлүмдө окуган аспиранттарга бир ставкадан ашпаганы дагы жакшыраак деп эсептейбиз. Андан сырткары ошол аспиранттардын жылдык илим изилдөө планы ким тарабынан бекитилет? Анан изилдөө ишин аткарышын көзөмөлдөө ким тарабынан ошол көзөмөлдөнүп турат ошол илимий багытта? Жеке иш планы биринчиден биз аспиранттарды кабыл алып алгандан кийин конкурстук негизде эң биринчи жумушубуз биздин темасыны жана анын илимий жетекчисин бекитүү болуп саналат. Ошол теманын негизинен биз жеке иш планыны бекитебиз. Ал болсо биринчиден ошол илимий жетекчиси менен түздөн түз байланыштуу. Экөө чогуу иштешет. Мисалы канча жылга болсо ошол багытка бөлүп коюшат. Андан кийин анан биздин бөлүм тарабынан текшерилип, анан илим изилдөө иштери боюнча проректор тарабынан бекитилет. Анын иштешини эми ошол аспирант жоопкерчилиги өзүндө болот. Андан сырткары жетекчи, бөлүм, проректор ушул баарыбыз эле көзөмөлдөп турабыз. Азыр эми кийинки суроону
Сүйтечке сизге берейин деп турам да. Бизде ушул магистратура бөлүмү жакында эле ачылып, өзүнүн ишмердигин жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул университетте канча магистрант билим алып жатат, кандай адистиктер боюнча билим алып жатат? Бизде магистратура канча багытта ачылды бизде азыр учурда? 2021-2022 окуу жылында 8 багыт боюнча 10 профилге, жалпысынан 10 тайпа кабыл алынып, 147 магистрант биринчи курста билим алып атышат. Негизи 2021 жылы 10 багытка магистрлерди даярдоо боюнча лицензия алынып, кабыл алууга уруксат болгон. Андан сырткары ал магистранттардын көпчүлүгү азыр бизде көбүнчө иштеп аткандар да бар да, азыр жана аспирантурада окуп аткандар эле. Алардын окуу графигин түзгөндө алардын иш күнүнүн шарты эсепке алынабы мисалы? Ооба, албетте. Ушул жерден ошо магистр даражасынын артыкчылыгы көрүнөт да. Башкача айтканда, магистр даражасы окуу графиги ошо магистранттын иш убактысы менен биргеликте эле алып барылат дагы. Окуу процессинин графиги түштөн кийинки саат 17:00 коюлуп, ал өзүнүн иши менен биргеликте эле магистратураны дагы окуп, дипломун ала алат. Магистр даражасынын артыкчылыгы мындан сырткары 2 жыл билим алуу менен ал илимий педагогикалык ишмердигин илимий жактан дагы тереңдетет. Ошондой эле мектептерде айлыгы бакалаврга салыштырмалуу жогору эсептелет. Демек, мекеме ишканаларда бакалаврга салыштырмалуу магистр даражасы жогорку айлыктуу вакансиялык орунду ээлейт дегенди деп айта алабыз да. Мындан сырткары магистр даражасын алган магистрант андан ары илимин өркүндөтүүгө, илим алууга, аспирантурага, докторантурага жол ачылат. Башкача айтканда, ал илимий изилдөө ишине даяр адис болуп эсептелинет. Мына ушундай артыкчылыктары бар. Азыр эми бул суроо экөөңүздөргө тең эле тиешелүү болуп калат окшойт. Магистранттарга билим берүү аспирантурадан эмнеси менен айырмаланат? Ошо аспирантура менен магистратуранын окуунун ортосунда айырмачылыктары да. Магистратурада окуу процесси күндүзгү бөлүмдүн келишимдик негизинде жана алынган магистрлерди даярдоо боюнча тиешелүү лицензияларда ишке ашырылат. Ошондой эле магистрлерди даярдоо окуу жараянына тиешелүү болгон кафедралар, кафедра башчылары негизги билим берүү программасына, окуу процессине жооптуу. Кадимки күндүзгү бакалаврдай аудиториялык сабактар, расписаниялар коюлат, лекциялык сабактар, практикалык сабактар өтүлөт. Курстук иш корголот, өз алдынча иш тапшырат. 2 модулдук рейтингдин негизинде магистрант балл топтоо менен экзамендик сынак тапшырат. Башкача айтканда, 1 жылда 2 семестрдик окуу процесси бекитилет дагы, 1 семестрге 30 кредиттик өлчөмдө окуу жараяны аткарылат. Аспирантурада окуганда мисалы бир теманын артынан келет. Мисалы илимий жетекчисин тандайт, анан кандидаттык бир диссертациялык темасына актуалдуу болгон бир теманы тандайт. Ошонун негизинде бизде көбүнчө илимге басым жасалат. Сабактары мындай жалпысынан азыркы күндө коюлган талапка ылайык 780 саат окуп бүтүрүш керек 4 жылдын же 3 жылдын ичинде. Андан сырткары калган бөлүгү ошол илим изилдөөгө жумшалат. Айырмачылыгы ушунда. Азыр сиз айтпадыңыз бечке ошол илимий багытта кетет деп, жана ошол жаш илимпоздордун илимий жетекчиси менен болгон мындай карым-катнашты сиздер байкоого салып турасыздарбы, көзөмөлдөп дегендей? Сөзсүз түрдө. Демек, жетекчиден көп нерсе көз каранды десек болот да. Мисалы, жетекчиси менен аспирант канчалык жакшы иштесе, ошончолук алга бир жетишкендиктерге бат жетет. Ал жетекчиден да көз каранды, экинчиден аспиранттын өзүндө жоопкерчилик бул жерде. Жетекчи жетишпей калышы мүмкүн, аспиранттын өзүнө жүктөлөт жоопкерчилик. Анан биз ар дайым анын жумушуну көзөмөлгө алабыз, кантип иштеп атат. Негизгиси жетишкендик, ошо жетекчи менен жакшы иштешкендер бул жакшы эле жыйынтыкка жетет. Анан ошого эле улай, ошол илим изилдөө ишмердигин алып барган ошол жаш илимпоздордун илимий жетекчилеринен тышкары дагы мындай усулдук багыт берип тургандар болобу?
Ошо илимий жетекчиден сырткары дагы мисалы жол көрсөтүп тургандай. Жоопкерчиликти кайра эле биз илим жана аспирантура бөлүмү өзүбүзгө алабыз. Мисалы азыркы күндө билим берүү жана илим министрлигинде болобу же Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссия тарабынан болобу күндөн күнгө илимге жаңы бир жаңылыктар, өзгөртүүлөр күн санап өсүп киргизилип атат. Ошолор боюнча биз багыт берип турабыз. Мисалы макала жазууда, диссертация жазууда, семинар, конференцияларга катышууда ар дайым биз аларга семинар өтүп, атайын ар дайым колдоо көрсөтүп келебиз. Рахмат эжеке. Азыр эми кайра магистратура боюнча кайтып келели деп атабыз. Теги эле ушул биздеги магистранттарды даярдап чыгарууда университеттин материалдык техникалык базасы, шарты, мүмкүнчүлүктөрү кандай, талапка жооп берип атабы? Албетте, университеттин магистрлерди даярдоодо материалдык техникалык базасы талапка жооп берет. Башкача айтканда, аудиториялардын заманбап билим берүүдөгү жабдылышы, илимий окуу залы, электрондук китепканаларыбыз. Магистранттар дагы окууга кабыл алынган окуу жылынын башынан эле магистрдик темасы, илимий темасы бекип, илимий жетекчи дагы бекит. Магистрант өзү илимий жетекчини дагы илимий кызыккан темасын тандоо укугуна ээ. Ошонун негизинде 2 жыл бою, ал 2 жылда окуусун аяктайт, 2 жыл бою илимий темасынын үстүндө иш алып барат. Андан сырткары ушул магистранттарга илимге кызыктыруу багытынан тышкары кандай усулдук колдоолор көрсөтүлүп турат? Магистранттарга жана жогоруда айтылгандай темасы бекиген күндөн баштап эң алгачкы учурда биз алардын колуна жекече иш планын беребиз. Ал 4 семестрге пландаштырылат. Ал жекече иш планды магистрант жетекчиси менен биргеликте пландаштырат. Окуу графигин, илимий ишти алып баруу графигин түзүшөт. Ал боюнча 1 жылдык окуу жылынын акырында эсеп кысап тапшырат магистрант. Ошондой эле тиешелүү кафедрада дагы илимий жетекчи ошол магистранттын илимий ишмердүүлүгү боюнча усулдук илимий семинарда отчет тапшырат, ал уктурулат. Анан мындан сырткары биз магистранттар үчүн атайын конок лекцияларды уюштуруп турабыз. Мисалы декабрь айында Казакстандагы Нурсултан Назарбаев атындагы университеттин профессору Дүйшөн Шаматовдун илимий үзүлдөө усулдары деген темадагы конок лекциясы уюштурулду. Февраль айында Дем тренинг инновациялык кербенинин тренери, техник илимдердин кандидаты, доцент Дилишатов Өскөнбай Ыбрайымовичтин мотивациялык онлайн семинар уюштурулду. Алдыдагы 25 мартта Айтматов таануучу филология илимдеринин кандидаты, доцент Фарида Алиева эжекебиздин дагы ушу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы доор жана адам темасы деген темадагы филологиялык билим берүү багытына конок лекция уюштурулганы турат. Мындан сырткары биз магистранттарды илимий практикалык конференцияга катышууга түрткү беребиз. Башкача айтканда илимий жетекчиси менен иштешүүдө, курстан курска көчүрүүдө ушундай талап коюлган. Анын бир макаласы жок дегенде басылмада жарык көрүш керек, илимий макаласы. Анан бир доклады менен конференцияга чыгыш керек да. Үстүбүздөгү жылда университетте белгилүү илимпоз Манас таануучу Зия Ашбектеновдун 110 жылдыгына арналган республикалык илимий практикалык конференцияда көптөгөн магистранттар катышышты. Анын ичинен активдүү катышып, өзүнүн докладдары менен чыккан магистранттар бизди кубандырды. Азыр эми ушул магистратурада, аспирантурада өзүнүн илимий үзүлдө ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан жаш илимпоздор бар да. Ошолор мисалы кандай учурда ошол аспирантурадан же болбосо магистратурадан четтелип калуу мүмкүнчүлүк немелери бар да, шарттары, мисалы талаптары кандай? Эмне болгондо ошодон четтетилип калышы мүмкүн? Анан канча убакыттан кайра ошол калыбына келтирип илимий үзүлдө ишмердүүлүгүн жүргүзсө болот? Жакшы суроо. Мисалы жанагы жеке иш план деп башында айтып өттүк. Негизи бул студенттин картасы деп эсептесек болот да. Мисалы 6 айга коюлган план болот, 1 жылга коюлган план болот. Биз ошонун негизинде алардын эсеп кысабын алып турабыз. Анан жалпысынан биз бүтүрүп аткан убакытта алардын
коюлган талап мисалы диссертациясынын кол жазмасынын даяр болуусу, белгилүү бир өлчөмдө макалаларды чыгарып бал топтоосу, ушундай талаптарды аткарбаса биз аларды бүтүрө албайбыз. Ошол эле талап курстан курска которулганда дагы болот. Мисалы ал жекече иш планын түзөт, ошонун негизинен кафедралардан барып талкуудан өтөт. Андан сырткары илим бөлүмүнө келип атайын комиссиядан өтөт. Эгер ошол жерде талаптар аткарылбаган болсо, ал автоматтык түрдө эле четтетилет. Четтетилгенден кийин тикөлөө бул 1 жылдан кийин жүргүзүлөт. Эгерде ал 1 жыл биз четтеткенден кийин илим менен бирок иштеш керек деген талап бар. Жок дегенде ошол кайра тикеленип атканда макалалары жарык көрүш керек, жетекчисине иштеш керек, жөн эле жүрбөш керек деген нерсе бар. Ошонун негизинен кайра биз тикелейбиз. Эгерде анда эч кандай результат көрсөтпөсө, анда биз дагы убактысыны мөөнөт беребиз аларга. Демек, багы четтетилгенден кийин 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл аралыгында деле кайра калыбына келтирсе болот. Бирок ошол аралыкта дагы илимден алыстап кетпей иштеш керек деген принциптер бар. Магистратурада кандай болуп атат? Магистратурада ошол окуудан четтетүү которуу боюнча кабыл алынган жоболорго ылайык ишке ашырылат. Башкача айтканда магистрант бул 2 жылда окуу мөөнөтүн аткарат да, күндүзгү бөлүмдө аудиториялык сабакты үзгүлтүккө учуратса, экзамендик сынактарды тапшырбаса, келишимдик төлөм төлөнбөсө, анан илимий ишмердүүлүгүндө жогоруда айтылгандай өзүнүн талаптарын аткарбаса, анда курстан курска көчүрүлбөйт же окуудан четтетилет. Анан ошондой эле бул 4 семестрге бөлүнгөн окуу мөөнөтү болгон үчүн 1-чи семестрде окуп, 2-чи семестрде эгерде ошондой талаптарды аткарбай окуудан четтетилип калган магистрант болсо, ал кайра 1-чи курстун 2-чи семестринде окуусун тикелөөгө уруксат бар. Азыр мына аспиранттардын илимий жетекчилер менен иш алып баруусу боюнча эжекебиз бир топ маалыматтарды берди. Анан магистратурада дагы ошо өзүнүн илимий жетекчиси болот деп едиңиз. Анан магистратурада кандай чаралар көрүлөт ошо илимий жетекчилер менен иш алып барууда магистранттардын? Жогоруда айтылгандай, ошол магистрант кабыл алынган окуу жылынын башында илимий жетекчиси менен илимий темасы бекитип айтып өттүк го. Илимий жетекчи магистрдин бир гана илимий ишмердүүлүгү эмес, анын билим алуусуна, практикасын өтөөсүнө, ошондой эле илимий ишмердүүлүгүнүн ар түрдүү баскычтарында жардам берет. Ал керектүү адабияттарды сунуштайт, архивдик материалдарды жана башка булактарды сунуштайт. Мындан сырткары 1 жылдык 1-чи курсту аяктап атканда, анан ошону 2-чи курсту аяктап атканда булар магистранттар 70-80 беттик көлөмдө магистрдик диссертация жазып, анан аны коргоо менен жыйынтыктайт да. Ошол 1-чи курсту аяктап атканда тиешелүү кафедрада илимий семинар уюштурулуп, ошол жерде илимий жетекчи өзүнүн магистрантынын илимий ишмердүүлүгү боюнча отчет берет. Анан Шарпе эжеке, сизге бир жыйынтыкча суроо болсун. Ушул мына аспирантурага тапшырам деген, ушу аспирантура илимий багытта иш алып барам дегендер көп да азыркы учурда жаштар. Анан ошолор илимий темасын биринчи тактап алыш керекпи, илимий жетекчисин дагы ошолор боюнча биринчи баардыгын даярдап алып анан аспирантурага тапшырыш керекпи, же аспирантурага тапшырып коюп деле кийин бул боюнча иш алып бара берсе болобу? Мисалы бүгүнкү күндө аспирантурага тапшыруу үчүн талаптар көп. Ошонун негизинде биз акыркы кабыл алып атканда критерийлердин бири бул алдын ала иштөө да. Мисалы аспирантурага тапшырбай туруп эле ал бир илимий теманы табуу, ошону менен бир топ семинар конференцияларга катышуу. Студент кезинен баштап даярданып барган болсо, студент десек дагы жок дегенде 1 жыл мурда, 1-2 жыл ошол магистратурада окуп аткандан баштап иш-чараларга катышып, макалалары чыккандарга бизге артыкчылык берилет. Бул макала чыгаруу оңой эмес негизинен. Ошолорду чыгарып, мындай илим эмне экенин түшүнүп, кичинекей болсо дагычы бизге барса, жолун улап кеткенге жеңил болот. Анан барып нөлдөн баштайм деп жетекчисин ошол убакытта таап, темасын ошол убакыттан баштаганда бир топ эле кыйынчылыкка дуушар болот. Ошон үчүн биз жалпы эле университеттеги коллегаларыбызды чакырабыз, алдын ала даярдык көрүп, ошол илимге даярданып барышса, бизге дагы, аларга дагы жолун улап кеткенге жеңил болот. Азыр эми ушул
Сүйтечке, сизге да бир жыйынтыктоочу суроо болсун. Ушул магистратурада окуп жаткан биздин магистранттарды баалоо критерийлери кандай каралган? Баалоо системасы магистратурада магистранттарды Аларды деле бизде мына бакалаврда окугандай эле АВН системасына жайгаштырып турасыздарбы? ооба, баалоо системасы бакалаврдагыдай АВН системасында жана модулдар коюлуп, анан экзамендик сынактагы модуль менен балл коюлуу менен жыйынтыкталат. Бакалаврдагы баалоо системасы толугу менен ушул магистратурада бар. Сіздерге ыраазычылык билдирейин. Азыр эми ушул эфирибиздин соңуна келип жетип калдык окшойт. Жыйынтыктоочу сөз берейин сиздерге. Жалпы ушул аспирантурага, магистратурага тапшырам деген жаш илимпоздорго бир кайрылууңуздар болсо, жолдоп койсоңуздар болот. Илим бул ийне менен кудук казгандай дейт. Ошон үчүн жеңил жол эмес экенин сөзсүз түрдө баары билишет. Ошол илимге университетте иштесе, демек сөзсүз түрдө илимге киришүү бул ар бир адамдын максаты болуш керек. Илимге кирсе дагы терең билим алып, өзүнү өнүктүрүп, анан кийин сапаттуу бир деңгээлде студенттерге сабак берип, биз мындай университеттин сапатыны өнүктүргөнгө жардам бере алабыз. Ошон үчүн мен баарыны мындай илимге чакырат элем, илим жолуна өздөрү үчүн, жалпы коом үчүн, университет үчүн илим алуу бул баарыбыз үчүн керек деп ойлойм. Магистр бул академиялык даражасы, бул кечээ жакында эле эмес, бунун тарыхы тереңде. Орто кылымдарда магистр, бакалавр, магистр анан доктор даражалары болгон. Ошол мезгилде эле магистрлердин аброю абдан жогору болуп, алар жалаң ректор шайлоого катышышкан. Бүгүнкү күндө дагы мына Болония системасы киргенден баштап магистр термини кайра күчүнө кирди. Аны көрүп жатабыз. Магистр даражасынын артыкчылыктары абдан көп. Негизинен бакалавр системасын бүтүрүүчү магистратурада окуусун улантуу зарылчылыгын ойлонушат, токтолушат. Мунун да негизи жүйөлүү себептери бар. Бирок магистратуранын абдан артыкчылыктары көп. Ушул магистратурада мен билим алуусун тереңдетүүгө, илим алууга кызыккан жаштарыбызды магистратурада окуусун улантууга чакырып кетем. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыздарды бөлүп, ушул биздин эфирибизге келип, жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн чоң рахмат айтайын. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз сиздер менен Батыр Али Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин аспирантура жана магистратура бөлүмүнүн жүргүзүп жаткан ишмердиги боюнча кеп кылдык. Ал үчүн бизге аспирантура бөлүмүнүн жетекчиси, философия илимдеринин кандидаты Ташкулова Шарипа Баратбаевна эжекебиз, ошондой эле магистратура бөлүмүнүн башчысы, филология илимдеринин кандидаты, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин доценти Жусуева Сүйүта Калмаматовна эжекелерибиз болду. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.